Саламатсыңарбы кымбаттуу жомок угармандар, саламатсыңарбы кымбаттуу теле көрүүчүлөр, жомоктун күйөрмандары. Бүгүн мен бир кыска жомоктордон бир 3-4 айтып берейин деп атам. Бир эл отурганда 3-4 жомок айтып берем. Биринчи сыйкырдуу кара таш, же болбосо дуаланган кара таш деген жомок. Илгери өткөн заманда bir ayal var eкен. Eri tokmokta öğretken. Nan kılgansa, nan kılıp kelgenden keyin dagы tokmokta etken. Uy saap kelse de sokmokta etken. Uy şıpırgandan tokmokta etken. İş ılıp tayak jey öğretken. Anan bayagı ayal bir günü bir ayal menen süйлөшүп oturup menin erim şunday bir kızılmış, jindi. Men uşup ura beret. Bu kандай kılıp şunun urgandan neme kılsam eken. Men jönlü oturup, misal üçün üydele oturup, anan keyin uy saam bolup kalat ga. Oşol uy saam bolup kalsa, jamgır jağıp atsa, men oşo jamgır pütküçe çıkpayım neme. Anan jamgır pütkenden keyin barıp bayagı uydu sayım. Uydagı bayagı özü bir uyum bar tepkileyt, bir uyum bar tepkilebeyt, bir uyum süt az, bir uyumun sütü köp dep bayagı. Uylar jönde bayagı koşunaga aytып берет экен. Nan japsa, nanды kantip japkanын, undu kayaktan alganын, tuzdu kayaktan alganын aytып берет экен. Анан баягы аял айтат экен, бир молдо бар экен, ошол бир кара ташка дем салып берет экен, дуа окуп. Ошол ошо кишиге барып дем салдырып койсоң, эриң урбай калат. Ерден таяк жебейин деп анан кийин. Жакшы эле болду деп анан сүйүнүп баягы молдонун үйүнө барат экен. Молдо эке, менин эрим бир ушундай мени токмоктойт. Уй саап келгенден да токмоктойт. Менин бир уйум бар тебек уй, бир уйум бар теппеген уй, бир уйум бар сүтү аз, бир уйум бар сүтү көп, бир уйум жоголуп кетет. Алыска кетип калат. Бир уйум мындай деп анан баягы уй жөнүндө айтып берет экен, нан жапкан жөнүндө айтып берет экен, үй шыпырган жөнүндө айтып берет экен. Ошол ушундай иштерди кылсам деле менин эрим мени ура берет. Ошону мен урбай турган кылып дем салып бериңиз дейт экен. Болуптур. Саяга түшүп, оозуңа бата турган бир кара таш, ушунчалык бир кара таш таап кел дейт экен. Ошого кара ташка дем жакшы түшөт дейт экен. Жакшы эле кылбадыңызбы деп анан божураган бойдон барып, немеден барып кара таштардан таап келет экен. Анан бирөөнү баягы кара ташты алып алып туруп, молдо аябай окуйт экен дагы. Эриңи көргөндө, эриң эштен келатканда, эриң жаныңда болгондо эле кара ташты оозуңа салып кой. Болду, урбайт дейт экен. Анан баягы аял баягы кара ташты алып, анан рахмат деп анан келет экен. Бир маалда эри баягы келатканда эле оозуна салып коюп эле анан камырын кылат экен, үстүнө неме кылат экен. Эри урбаптыр. Бир күн кечке эринен таяк жебептир. Анан эртеси күнү дагы эрин көргөндө ташты оозуна сала коет экен. Экинчи күндө, үчүнчү күндө иш кылып баягы эринен таяк жегенден кутулуптур. Андан кийин баягы аял сүйүнүп, бул өтө күчтүү молдо экен, ушуга бир ыраазычылык билдирип коеюн деп турду. Анан кийин баягы каймактарынан кылып, жупкаларды жасап, сары май кылып, жакшынакай оокаттарын кылып, анан кийин баягы немеге тартууга келиптир молдого. Молдо эке, сиздин демиңиз чындап күчтүү экен, сиздин окуган дуаңыз аябай күчтүү экен. Ошол кара ташты дуалагандан кийин эрим мени колу урмак түгүл чертпей калды. Ал түргүл мени катуу жаман көрүп, мындай каардуу мени тиктебей калды. Рахмат. Мына сизге тартуу деп анан тартуусун бергенде айтат. Айланайым балам, кеп дуада эмес. Менин дуам бир сыйкырдуу күчтүү эмес. Кеп мына бул кара ташта дептир. Кандайча кара ташта? Сен аябай быдылдап эле көп сүйлөйт экенсиң да. Оозуң такыр тынбайт экен. Ошол тынбай сүйлөп эриңин жинне тиет экенсиң. Ошон үчүн токмоктойт экен сени. Мына ташты мен калп эле окуп койдум. Ошол ташты оозуңа салганда сүйлөбөй каласың да. Сүйлөбөй калгандан сен эриңен таяк жебей калдың дептир. Деп анан кийин баягы аял ашыкча сүйлөгөнүн токтотуп, тилин тартып, жөн эле тантып бардыкен айтып бербей калып, эри менен кийин бактылуу, тынч аман жакшы жашап калышыптыр. Эми дагы бир жомок айтып берейин.
ilgeri өtкен заманда bir мергенчи жигит бар экен, bir ошонун жалгыз апасы бар экен, атасы өтүп кеткен экен. Баягы мергенчи анан bir аял алат экен. Аялы bir уул төрөп берет экен. Анан кийин эне байкуш баягы эми балам ушул неме жакшы жашаса болду дейт экен, баягы келинге жардам бергиси келип, баягы үйүнө колунан келишинче жардам берет экен. Анан бала мергенчиликке кеткенде эле баягы келини, баягы кайнесин жаман көрөт экен да. Өзүнчө эле биринчи көргөндө эле ушу кайнесин жаман көрүп калат экен. Анан баягы ери кеткенде эле эне мына небереңиз тоону көрөм деп атат, небереңиз сууну көрөм деп атат, небереңиз арчаны көрөм деп атат, мен деп туруп небересин көтөрүп ошакты кыдырып келсеңиз деп баягы небересин баласын баягы кайнесине көтөртүп экен. Үйдө турса неме кылат деп ойлойт экен да, тамак жеп коет деп тамакты кызганат экен аябай. Анан баягыны көтөрүп жөнөтүп берет экен. Үйгө келсе эле мына балаңыз мына дөңгө чыгам деп атат, мына козуларды көрөм деп атат, тиги улактарды көрөм деп атат деп эле энесин үйгө киргизбей эле кайрайда берет экен. Баягы каргаң неме bir nevreni көтөрүп алып нары бар, бери келип жүрүп аябай кыйналат экен, бир жак ачка болот экен. Анан bir күнү бала мергенчиликтен келе атса, энеси айтып атат дейт, асмандагы булутту карап, "О, айланайын асмандагы ак булут, менин дартымды сенен башка ким угат? Бу келиним мени ачка өзөртүп өлтүрө турган болду. Иши кылып, шылтоо кылып, небереңиз улактарды көрөм дейт, небереңиз сууну көрөм дейт" деп үйгө киргизбей кубалайт. "Айланайын ак булут, эненин арманын ким угат" дейт. Бала угуп калат экен дагы. Деп карайт экен. Анан караса чын эле апасы өңүнөн азып, аябай эметип кетиптир. Аялынын ичи тар экенин байкап калыптыр да. Анан bir күн баягы кечинде анан аялына айттыр. "Аялым, бул апам картайып калды. Ушунун өлүмүн тездетпейлиби" деп. Өлүмүн тездетпейли деген мындай тезирээк өлтүрбөйлү, тезирээк өлгөн жакшы эмеспи дегендей кылып турду. Кандай кылып өлүмүн тездетебиз дептир. Баягы сорпо кайнаганда сорпонун кайнабаган жеринен оокат куюп бер. Ошондо өлүмү тездейт дептир. Мына силер билесиңер да, казан кайнаганда казандын bir жери боркулдап кайнайт, bir жери кайнабай турат. Же мына чекеси боркулдап кайнайт, бия кайнабайт. Же бия кайнаса, бия кайнабайт да. Тегиз мындай кайнабайт. От каягында көп болсо, ошо боркулдайт. Ошонун боркулдаган жеринен эмес, боркулдабаган, кайнабаган жеринен сорпо куюп берсең, карыган кишинин өлүмү тездейт дептир. Дептир. Жакшы эле болот дептир да, баягы келин анан кийин баягы тамак кылганда эле кайнабаган жеринен кайненесине куюп берет экен. Кайненеси баягы нандан туурап жеп, баягы нандан алып жеп алат экен. Баягы кайненеси өлбөй эле, өңүнөн азбай эле күндөн күнгө өңүнү бетине кызыл жүгүрүп, күч кубат кирип, баягы небересин көтөрүп алып мынау дөңгө десин, наркы дөңгө чейин барып калат. Анан кийин баягы апасын караса, өңүнө кирип көрсө, тамактан, ачкалыктан баш айланып, бешара немелерге чыга албай калган экен да, кыйналып калган экен. Анан келип аялына айткан экен да, "Сен тамакты кызганган акмак аял экенсиң. Сен жар болгонго жарабайт экенсиң. Энени сыйлай албадың. Кайнабаган жеринен куй деп едиңиз беле, өлүм тездейт дедиңиз, өлмөктүгү наоборот тоңолуп кетти го" деп айтат экен. Сорпонун кайнаган жеринде май болбойт. Майдын баардыгы кайнабаган жакка качып кетет. Ошол сен майлуу жерлеринен куюп берсең, май энеме апама күч кубат болуп, мына айыгып, сонун болуп, бетине кан жүгүрүп жакшы болуп калды. Сен ичиң тар экенсиң деп туруп, анан кийин баягы аялын менен ажырашып, башка акылдуу, боорукер энени сыйлаган аялды алып, бактылуу, таалайлуу жашап калыптыр. Мына ушуну менен бул эки жомоктогу аяктады. Кайрадан бул жомоктон жолукканга чейин сак саламатта болгула. Бүгүнкү жомок ушуну менен бүттү. Кайрадан жомоктон жолукканга чейин сак саламатта болгула.